Бүгүнкү күнү англис тилин билүү дүйнөгө эл аралык жаңылыктарга, кесипке байланыштуу жаңы маалыматтарды алууга эшик ачат. Учурдагы онлайн билим берүүдөгү тил тармагы да эң тез өнүгүп келе жаткан тармактардын бири болуп калды. Бирок башка чөйрө сыяктуу эле ал да эволюциялык процесстерден өткөн. Азыр аны үйрөнүүдө жасалма интеллект жана башка технологиялар активдүү колдонулат. Анткени күн санап өзгөрүп жаткан жашоо турмуш шарттары, жумуш табуу мүмкүнчүлүгү, иш ээлеринин талаптары компьютерди колдоно билүү менен бирге эле чет тилин билүүсүн шарттайт. Азыркы аламдашуу процессинде англис тилин билбей туруп, ишиңде толук кандуу ийгиликке жетүү мүмкүн эмес дей сезилет. Себеби дүйнө жүзүндөгү ар бир 5-чи адам англис тилинде сүйлөсө, интернеттеги маалыматтардын дээрлик жарымынан көбү англис тилинде жазылат. Азыркы убакта Жер планетасында 8 миллиардтан ашуун адам жашайт. Анын ичинен бардыгы болуп 1 миллиард 300 миллион адам англис тилинде сүйлөйт. Бул дээрлик ар бир 5-чи киши же адамзаттын 17% түзөт. Англис тили дүйнө жүзүндөгү 335 миллион адамдын эне тили болуп саналат. Ал эми андан 3 эсе көп адамдар аны экинчи тил катары үйрөнүп келишет. 54 мамлекетте англис тили расмий тил болуп эсептелет. Англис тили эл аралык баарлашуунун тили гана эмес, илимде да кеңири колдонулат. Орус тилдүү сайттарда англисче жазылган маалымат булактарындагы жаңылыктардын 1/10 да жок. Википедиядагы маалыматка ылайык, интернеттеги маалыматтардын 54% англис тилинде. Англис тилин билүү көптөн бери эле ишкерлердин жана жетекчилердин жакшы адаттарынын бири болуп калган. Англис тили бизнестин тили. Мындан улам кызматкерлердин башка өлкөлөрдөгү кесиптештери жана чет элдик кардарлар менен тең ата сүйлөшүүсү да абдан маанилүү. Бул тилде сүйлөө көбүрөөк киреше табууга, дүйнөлүк деңгээлде билим алууга мүмкүнчүлүк берет. Адистердин белгилешинче, өлкөдө туризмди өнүктүрүүдө англис тилинин мааниси чоң. Мындан тышкары COVID-19 боюнча дээрлик баардык эл аралык илимий изилдемелер англис тилинде жазылат. Англис тилине көп көңүл бурушубуз керек. Бизге орус тил керек, бирок жетиштүү эмес, таптакыр. Биз эгемендүү өлкө болгондуктан биз дүйнө жүзүндөгү өлкөлөр менен байланышып, алар менен илим жасап, жакшы окуу жайларда окуп, медицинанын тармагын жогорулатабыз десек, англис тили керек. Өзүбүз ковидте көрдүк, ошо эмелерди окуй албай бир топ кыйналдык. Орустар качан бизге которуп берет деп бир топ күтүп, ошого да убактыбыз кетип калды. Көп эле мисалы англис тилин эмне үчүн окугуңуз келип атат десе, баардыгы эле айтышат. Бул дүйнөлүк тил керек болот. Кокус Америкага барып калсам, без переводчика хочу, мындай көргүм келип атат деген мындай, кандай десем, абстрактный мотивациялар бар. Бирок алар мындай өтө, кандай десем, мындай төмөн деңгээлдеги мотивацияда жардам бербейт. Бир багытка өтө чоң кызыгуусу бар болсо, ошол аркылуу үйрөнгөндө абдан чоң мындай бир түрткү да болот. Мисалы, ошол IT тармагын алып турган болсок, коддор көбүнчө ошол англис тилиндеги эле коддор да. Мындай кыскартылган аббревиатура деп коет версияларды. Англис тилди түшүнсө, уже баягы кодду жазганда логикасын да түшүнүп баштайт да. Анан искусство болобу, же башка тармагы болобу, же бизнес болобу, мындай ошол багыт менен биргеликте окуса абдан жакшы натыйжа алат. Себеби бул жакта уже мындай күчтүү мотивация бар да. Ошол мотивацияга кошуп эле болуп калат. Туризм өнүктүрөбүз деп атабыз. Туризм англисчиз болбойт эч бир өлкөдө. Ар бир туризм өнүккөн өлкөлөрдүн баарында эл эң жакшы билбесе дагы бир топ англисче сүйлөгөндү билишет. Мисалы, оңго барыңыз, 2 кварталдан кийин солго буруңуз деген сөздөрдү элдердин баары эле айтып, туристтерге жардам берет. Элестетсеңиз, эгерде биз туризмди өнүктүрөбүз десек, бизге американецтер, Европадагы өлкөлөр келе баштаса, биз эмне деп жооп бере алабыз? Биз эмне деп сунуш бере алабыз? Биз эмне деп аба ырайы жөнүндө эмне деп сүйлөп бере алабыз? Эчтеке сүйлөй албайбыз. Ошондуктан бул бир кандай тоскоолдуктордун бири болуп эсептелет деп ойлойм. Ошондуктан бизге англис тили абдан керек, абадай керек. Анткени дагы бир жолу кайталам, эгемендүү өлкө болгондуктан биз дүйнө жүзү менен катташып, дипломатия боюнча, бизнес боюнча, илим боюнча, инновациялар жөнүндө, IT технология деп атабыз, алардын баары англис тилинде. Англис тили дүйнөдөгү эң мыкты университеттерге жол ачат. Мисалы, чет тилин билгендерге өнүккөн өлкөлөрдөгү Гарвард, Принстон, Стэнфорд, ал тургай Англиянын кадыр барктуу Кембридж же Оксфорд университеттеринде билим алуу мүмкүнчүлүгү болот.
Англис тили билим дүйнөсүнө ачылуучу дарбаза. Интернетте жеткиликтүү болгон контенттин басымдуусу англис тилинде даярдалат. Көптөгөн сайттар англис тилинде түзүлүп, андан кийин гана башка тилдерге которулат. Бирок кээ бир компаниялар материалдарды которууга такыр маани беришпейт. Себеби дүйнө жүзүндө англис тилинде сүйлөгөн адамдардын саны арбын. Тил үйрөнүү эс тутумду жакшыртып, мээни тонуста кармап турууга жардам берет. Изилдөөлөргө ылайык, эки тилде эркин сүйлөө жана чет тилин үйрөнүү процесси мээни жаш курагына байланыштуу терс өзгөрүүлөргө коргой алат. Тактап айтканда, кеминде эки тилде сүйлөгөн адамдардагы картаюу деменциясынын айрым түрлөрү бир гана тилде сүйлөгөндөргө караганда 5 жылга кечирээк кездешет. Кайсы гана тил болбосун, аны үйрөнүүдө системдүүлүк маанилүү. Жумасына бир жолу сааттап окугандан көрө тилди үйрөнүүгө күнүнө 15-20 мүнөттөн болсо дагы такай убакыт бөлгөн алда канча эффективдүү болот. Тил үйрөнүүдө каалоо жетиштүү эмес, эмгектенип киришүү зарыл. Менин оюмча, англис тилин бардыгы билиш керек деп ойлойм. Азыр эле эмес, негизи Кыргызстанда биз кечирээк үйрөнүп калдык англискийди. Бирок азыр деле кеч эмес, себеби англис тили бул глобалдуу тил. Эгерде биз мындайча айтканда, кыргыз тили бул бир ачкыч болсо, бир эшикти ача турган ачкыч болсо, англис тили дүйнө жүзүндө болгон бардык эшиктерди ачат. Ошондуктан менин оюмча, англис тилин ар бир адам билиш керек деп ойлойм. Өзүнүн биринчи эне тилин, андан кийин англис тилин. Азыр биз интернет болуп аткан кезде жашап жатабыз да. Ошондуктан Кыргызстанда эле жашап атып, Америкага иштесе болот. Америкага иштеш үчүн англис тилин билиш керек. Ошондуктан Америкага кетем эле эмес, Европага кетем, ана ошон үчүн эле эмес, Кыргызстанда жашап туруп англис тилин менин оюмча билиш керек деп ойлойм. Ошондуктан глобалдуу компетентный болобуз десек, биз англис тилин үйрөнүшүбүз керек. Эгерде адам баласы Америкага барып жашап келсе, бат эле ошол тил чөйрөдөн үйрөнүп кетет деп ойлойбуз да. Кичинекей бала эле өзүнүн эне тилин үйрөнгөндөй, чоң киши деле ошол методика аркылуу үйрөнүп кетет деп ишенебиз. Ошого ишенгендиктен биз Ингурзондо эң негизги эрежебиз бул англис тилинде гана сүйлөө. Ар бир кыргызча же орусча тили сөзгө 10 сомдон штраф төлөшөт биздин студенттер. Бул эмне үчүн? Кайра эле баягы тил чөйрөсүн жаратууга аракет кылганыбыз. Эгерде адам баласы ошо бир жерде тил чөйрөсүндө жүрсө, ошол англис тилин угуп, ошол тилде сүйлөп, ал 3-4 айдан кийин өзү эле сүйлөп кетет. Мен өзүм болсо англис тилин кичинекей кезимде Америкада жашап жүрүп үйрөнгөн болчумун. Ошон үчүн айлана чөйрөм англисче сүйлөгөндүктөн мен үйрөнүп кеткем да англис тилинчи. Кийинчерээк келип мен англис тилин үйрөнүп, анан ошо мугалим болоюн деп атканда, китеп бергенде грамматиканы карасам, мен өзүм түшүнбөй, муну кантип окутаарын билбей, анан ошол кезде мен өзүмдүн эле методикам боюнча үйрөтөм деп, балдар менен группамдагы англисче сүйлөшүп, ырларды ырдап, актёрское мастерство аркылуу англис тилин үйрөтүп баштагам. Ошондо мен бир жылда окутуп, анын эффектин көргөм. Англис тилин физикалык негизде өздөштүрүү натыйжалуу. Башкача айтканда, булчуңдар көнүгүүлөрдү туура жасап, эстеп калыш үчүн спорт залда машыккандай эле. Тил үйрөнүүдө да талыкпай эмгектенүү керек. Маселен, Айжаркын Айсахунова Караколдогу англис тил мектебинде ушул ыкмаларды колдонот. Курска келгендер тилди жаттама адаттан арылып, башкача форматта өздөштүрүп жатышат. Анда китептин ордуна англис тилинде өз алдынча презентация жасоо, бизнес-план жазуу сыяктуу жаңы нерселер киргизилген. Hey, how are you? Good. How are you doing? How are you doing? Мы говорим по-английски во время... Биз сабак учурунда англис тилинде гана сүйлөйбүз, анткени тилди үйрөнүш үчүн ал тилде сүйлөө шарт. Мектеп Why School деп аталат. Why эмнеге? Эмнеге англис тили керек? Эмнеге аны окуш керек? Эмнеге мектепке окуйбуз? Эмнеге университетке окууга тапшырабыз? Ар бир сабакта биз окуучуларыбызды суроо берүүгө түрткүлөйбүз, шыктандырабыз. Ар бир сабакта окуучулар суроо бергенди үйрөнүшү керек. Для чего вообще им это все делать? Today Katya will tell us about what?
На каждом уроке мы детям преподаем. Ар бир сабакта биз окуучуларга идиома же фразаларды беребиз. Ал фразалар ар кайсы улуу инсандардын айткандары. Биз аларды талдайбыз. Алардын маанисин изилдеп чыгабыз. Ошентип балдардын сынчыл ой жүгүртүүсүн да өнүктүрөбүз. Вникаем в каждую фразу, и так критическое мышление у ребенка тоже развивается. Next time, try to not read from the screen, okay? Try to just... В наше время важно не знать ответ. Мен студент кезде Борбор Азиядагы Америка университетинин мурдагы ректору Эндрю Вахтил айткан. Биздин заманда жоопту билүү маанилүү эмес, суроо бергенди билүү маанилүү деген. Анын бул айтканы менин өмүр бою эсимде калды. Ошондуктан суроо берүүнү биз өз мектебибиздин негизи катары киргиздик. Мен өзүм Караколдон болом. Жогорку окуу жайды Борбор Азиядагы Америка университетинде Бишкектен бүтүргөм. Аны бүткөн соң ар кайсы эл аралык долбоорлордо, жеке долбоорлордо иштеп жүрдүм. Ошентип Бишкекте 7 жылга кармалып калдым. Иштеп жүрүп аймактарды жаштардын бир катар суроо талаптары бар экендигин түшүндүм. Бирок ал талаптарды аткара турган адамдар жетишсиз экен. Ошондуктан кайра Караколго кайтып келүүнү чечтим. Анын үстүнө мен Караколду жакшы көрөм. Бишкекте болсо мени эч нерсе кармабай калган. Ошентип Караколго кайтып келгем. Англис тили бул өнүгүүнүн ажырагыс бөлүгү болуп калды. Аны жөн гана тил катары караганга болбойт. Кайсы программага тапшырба, кайсы мамлекетке барба, англис тили жардамга келет. Ошол эле технологиялар, ошол эле программисттер англис тилин билиши шарт. Анткени алар тил билбесе эч кандай инновациялык продукт жасай алышпайт. Айтор англис тилисиз эч жака бара албайсың. You remember rules? When I say Simon says, you will do it. When I don't say Simon says, can you stand like this? Two people here. Simon says jump. Simon says stop. Sit. Okay! Бул Капитал командасы жана массалык маалымат каражаттарын колдоо борборунун биргелешкен медиа сабак долбоору болду. Биз менен болуңуздар.